Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. 5-каналдын түз эфиринде ой бүгүн аны мен Кутман Маматазим Алпарам. Кыргызстан эгемендик алгандан берки 29 жылдык тарыхында 10-чу ирет баш мыйзамды өзгөрткөнү жатат. Мына ошол 29 жылдын 19 жылында бийлик үй бүлөлүк кландардын колунда болду. Акыркы 10 жылда бир уч топтун же болбосо достордун колунда болду. Бул жолу бийлик элдин колуна өтөбү? Деги эле Кыргызстанда азыр конституциялык реформа маселеси көтөрүлүп жатат. Бул менен өлкө кайда багыт алууда? Ушул жана башка суроолорго жооп берүү үчүн студиябызга тажрыйбалуу Дастыккан мырзалар келишти. Алар менен бир четинен тааныштырайын. Акылбек Сариев, Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы төрагасы, Айданбек Ахматов, саясат талдоочу, Абдымалик Мырзаев, коомдук ишмер жана Расул Түлеев, саясий серепчи. Урматтуу коноктор, кош келипсиздер. Алгач Айданбек агай, сизге суроо берейин. Президент милдетин аткаруучу өкмөт башчы Садыр Жапаров бүгүн Ошто эл менен жолугуп жатып, ошол сурушталып жаткан долбоор тууралуу кыскача айтып өттү. Анда ошол жарымы жогорку парламенттин жарымы бир мандаттуу болуп шайланат дагы, жарымы азыркы партиялык система менен келет деп айтты. Бунун өзү эмнеден кабар берет? Кыргызстан кайда багыт алууда? Мунун өзү башкаруу системасы өзгөрөт дегенден кабар бербейт. Бул жөн гана парламенттик шайлоонун ыкмасын, шайлоону өзгөртүү жөнүндө гана сөз болуп жатат. Жарымын ошол мурдагыдай эле партиялык тизме менен, жарымын бир мандаттуу округтардан шайлайбыз деген. Бул эми баягы сагада магада дегендей эле бир эме болуп жатат да. Чындыгында конституциялык реформа бир ишке ашыш үчүн, бир жыйынтык болуш үчүн мурда айтылып келгендей эле элге биринчи кезекте биз башкаруу системасын тандап алуу боюнча референдум өткөрүшүбүз керек эле. Таза парламенттикти тандайсыңарбы? Таза президенттикти тандайсыңарбы? Мына ошол нерсени тандап алгандан кийин эл өзү референдумда мына ошондого жараша анан конституция жазылыш керек эле. Буга бирок шашпастан 20-декабрда парламенттик шайлоону өткөрүп, мекенчилдерде мисалы үчүн ошо Садыр Жапаровда, Ташиевде аябай мындай ыңгайлуу учур болуп турган. Булар парламенттик шайлоодо жеңип келсе болмок, ошол аябай бир учурдан пайдаланып. Анан президенттик шайлоону өткөрүп, толук легитимдүү парламент жана президент менен жанагы айткан реформаларды өткөргөнгө мүмкүнчүлүк болот эле. Тилекке каршы азыр булар парламенттик шайлоонун дагы жылдырып алышып, бир туруп мартка чейин өтөт дейт, бир туруп июндан кийин өтөт дейт, бир туруп бүгүн апрель майда өтөт дейт. Өздөрү баш айланып, эмне кылганын билбей жатышат. Биз булардын бүгүнкү сөзүнөн болгону ушул парламенттик шайлоонун гана кандай өткөрүү боюнча гана бир айрым бир ойлорун гана билдик. Буларга эртең башка бирөө жок андай эмес, мындай дей турган болсо, булар анын артынан кетип башка ойду дагы айтып чыгышы мүмкүн. Мен андан таң калбайм. Бул эми азырынча долбоор толук окуй элекпиз, бирок бул аракет менен биз президенттик башкарууга баратабызбы же парламенттик башкарууга ыктап атабызбы? Бул мындай мисалы кабардар болуп, ушундан өзүнөн бир маалымат алып, бир долбоордун түпкү магызын түшүнсөк болот да. Сиз кандай ойлойсуз? Эми биринчиден бул суроого жооп берүүдөн мурда биз биринчиден ушу элибиз бир суроого жооп беришибиз керек. 5-октябрда Кыргызстанда элдик революция болдубу же төңкөрүш болдубу? Элдик революция болду десе, анда конституциялык реформанын жолу түп тары менен башка болуш керек. Мисалы, азыр жөн эле конституцияга жөн эле өзгөртүүлөрдү киргизип коюп эле тиги жана шайлоо талаптарын оңдоп пайыз жагын, башка жагын оңдоп коюп, же жана 50% партиялык тизме менен кетет, 50% бир мандаттуу шайлоо болот дегенибиз бул абдан туура эмес. Бул жол менен кетсек, анда Кыргызстанды дагы бир революция күтөт. 5-октябрда эл ушул сойку ыплас бийликке каршы чыккан. Биз бүгүнтөн бери ушул 5-октябрда болгон окуяларга саясий баа бербесек, биз дагы эле өзүбүздү бир чоң куугунтукка алып келебиз. Эмнеге десе, ошо 5-октябрда чыккан биздин ошо жаш балдар, анда революция жок десек, анда мыйзам жолу менен кылмыш иши козголуп жооп бериш керек. Канча балдарыбыз жарадар болуп больницада жатат. Канчасы көзүнөн ажырап, мындай айтканда эч ким жооп берген жок аларга. Анан конституциялык реформа боюнча биздин көз карашыбыз мындай. Мына 29 октябрда улуттук улуу жыйын өттү. Ошондо ар бир аймактан, райондон, областтардан делегаттар келип, ошол жерде жакшы талкуулар болду. Ар бир ошо келген делегат өзүнүн көйгөй маселесин айтып, жакшы сунуштар болду. Эми сунуш кандай болуп атат? Азыр эл бийликке ишенбей калды.
дагы эле ушу конституциялык реформа жасайбыз деп коюп кайта эле элди алдайт. Ошол чет аралык институттардан каржы алып алып, советниктерин алып келип, кандай конституция жазат, аны бир гана Кудай билет. Элдин оязы мындай. Ушу улуу курултайга эл тапшырма катары азыр талабын коюп атат. Улуу курултайдын ичинде элдик конституциялык кеңешти түзүп, нактай элдик конституциясын жазып бергиле деп суранып атат. Ошо конституция долбоорун конституциялык референдумга чыгарайлык. Ошондо эл өзү чечсин. Бийликтин конституциясын колдойбу же нактай элдик конституциясын колдойбу. Ал жерде талап өзгөчө. Эң биринчи талап бул эл бийликтин ээси болуш керек. Аны үчүн Кыргызстанда эң жогорку бийлик бул улуу курултай болот. Улуу курултай түзүлсө, анда мына президенттик институту жоюлот. Саясий партияларга өзүнчө талап коюлот. Мына шайлоо системасы түп тарып менен өзгөрүлөт деп ойлойбуз. Рахмат. Расул мырза, биз эми азыр долбоордун өзүн көрө элекпиз. Садыр Жапаровдун кыскача бир айткан билдирүүсүнүн негизинде гана азыр пикир куруп жатабыз. Айтсаңыз, сиз эми ошол Садыр Жапаров айткан маселе менен гана чектелип калышы мүмкүн же долбоордо Айданбек мырза айтмакчы, биз президенттик башкарууга же парламенттик башкарууга ыктаган бир түшүнүктүү, ал жакта түшүнүктүү баарды жазылган деп ойлойсузбу? Эми мындай да, биринчиден азыр президенттик шайлоо жакындап баратат. Ал президенттик шайлоого талапкерлер бүт баары өзүнүн конституциянын долбоору менен чыгышат. Бул талашсыз маселе. Анткени ар бирөөсү өзүнүн мындай көз карашын, мамлекеттин түзүлүшүн айтып чыгыш керек. Менимче бул ошол талапкерлер кандай башкаруу системасын сунуштаса, эл кайсынысын колдосо, ошону менен жыйынтыгын көрсө болот деп ойлойм да. Бул бир. Экинчиден, жанагы Садыр Жапаров айткан жөнүндө эми тилекке каршы анын ою агай айткандай күнүгө өзгөрүп атат. Анан кийин мындай кайсынысын каалап атат, кайсынысын сунуштап атат, биз дагы түшүнбөй баратабыз. Ошондуктан азыр менимче бийлик дайыма элге жагынайын деп бир сүйлөйт, ишке келгенде башка нерсени кылат да. Ошондуктан Садыр Жапаров дагы азыр ушул капканга түшпөгөндөй кылганга элдин талабына ылайык, элдин сунуштаган пикирлери менен кошо ушул конституциялык реформаны өткөзөйм десе, анда ушундай кеңешме түзүп, жана ошол кеңешме кандай долбоорду чыгарса, ошол долбоор менен референдумга чыгарып, ошол референдум аркылуу конституцияны кабыл алыш керек. Негизи конституциялык реформа азыркы учурда болуп жатышын сиз туура деп эсептейсизби? Негизи саясий кырылда көрсөттү, бүгүнкү конституция менен биз нары жыла албайбыз. Анткени бүгүнкү жогорку кеңештин жоопкерчилиги болбогондуктан, өкмөт дайыма коалициялык болгондуктан иш жылбай атат. Ошондуктан президент дайыма өзүнүн ыйгарым укуктары болбосо дагы, бирок ошол өкмөттүн ишине дагы, жогорку кеңештин ишине дагы кийлишкенге аргасыз болуп атат. Анткени ал шайлоого чыгып атканда убада берген. Ал убаданы аткарыш үчүн өкмөт иштеш керек, жогорку кеңеш иштеш керек. Рахмат. Акылбек агай, реформа партиясы ушул шайлоолорду мөөнөтүнөн жылдырып, артка анан ушул конституциялык реформага барууну туура эмес пикирин билдирип, конституциялык палатага дагы кайрылды. Көпчүлүк саясий күчтөр, саясатчылар азыркы парламенттин деги эле кабыл алган чечимдерин мыйзамсыз, легитимсиз деп эсептеп атат. Мисалы, конституциялык реформага барбай туруп шайлоону өткөрсөк биз, анда конституциялык реформага баргандан кийин ал системага 6-чакырылыштын 7-чакырылыштын парламент жооп бербей калат. Анан кайра шайлоону өткөрүп, конституциялык реформага барып алып, анан кайра биз парламент шайлашыбыз керекпи? Эми бул конституциялык реформа боюнча мына баары сиздер жерде айтып аткандарды кайталап атат. Тилекке каршы мынакей конституциялык реформаны биз негедир бийлик менен гана байланыштырып көрүп атабыз да. Мына 10 жолу айтып атабыз, алмаштыр деп атабыз. Ошо 10 жолго алмашуу тең бийликке байланышкан алмашуулар болгондо. Негизи бул конституция бул жалпы элдик келишим деп коет, бул жалпы элдин тагдыры, мамлекеттин тагдыры жөнүндө караш керек болчу. Ал жерде 114 берене бар. Анын ар бирин талкуулабай эле биз мынакей канча 30 жылдан бери ушул талаш тартыш бийликтин тегерегинде. Кандай болгондо бийликти күчтөйт, кандай болгондо
бийликти жакшырайт же жаңыртат же болбосо жоготот деген маселени тегерегинде гана ушу конституциялык реформанын жүрүп жатканы өзү туура эмес да. Кандай гана жаңы конституцияны талкуулабайлы баары бир элдин жарымы жактырбайт, жарымы жактырат. Биринчиден жанагы ушу бийлик маселеси талаш болуп атканда менин оюм боюнча мисалы чынын айтканда мына бүгүнкү күндө талаш кайсы маселе, кайсы башкаруу, президенттик парламенттик же президенттик парламенттик аралашма башкаруубу, канча депутаттар туура болот деген талаш. Анан кандай шайлоо менен, кандай ыкма менен, кайсы түрү менен шайлоону алып барса болот деген ушул эле 3 маселени тегерегинде талаш тартышта. Чындыгында менин көз карашым боюнча ушул үчөөнү да референдумга койсок элге, бул эл чечсин. Кийин талаш болот. Үчөөнү мисалы ушу добуш берүү менен коюп эл кайсыга көпчүлүк берсе ошону кабыл алыш керек да, ошону тегерегинде конституция жазса кийин бирөө жарым бирине мындай эме кылып кое албайт да, доо кое албайт. Анткени бул элдин чечими. Бул мындай ыкма менен барбасак, мына бүгүнкү келип аткандар өзүнүн жолун жолдоп атат. Бир жылдан кийин эле ага карамаш тараптар чыгат сөзсүз. Анткени ал айтат, бунакей бул туура эмес болуп калды. Өзү күчтөп кирип койду, эл каалаган эмес, эл талкуулаган эмес. Ушул деп эле айтылат, бул айтылып эле аткан, мындан ары айтыла берет. Ошол маселеге менимче чекит койбосок, бул талаш тартыш мындан ары улана берчү болуп калды да. Ошон үчүн Айдабек мырза, Мен кошумчам бар да, мына ошол жанагы неме боюнча. Булар азыр сунуштап жаткан долбоор боюнча да. Жарымы партиялык тизме, жарымы бир мандаттуу. Мындай ыкма менен шайлаган Германия 100% парламенттик системада жашайт. Ал жерде жеңген партия башкалар менен коалиция түзүп канцлерди шайлайт, а президент мындай жөн эле церемониалдык гана немелерди аткарат. Ушундай эле жол менен негизинен көбүрөгү Грузияда мисалы үчүн кече жакында эле шайлоо өткөрдү. 150 депутаты бар. 120сы партиялык тизме менен, 30-у бир мандаттуу округ менен шайлайт. Бул парламенттик системага өткөн жерде партиялык тизме менен шайлоо өзүн кайсы бир деңгээлде актайт да, жакшы болот. Себеби жеңген партиянын лидери келип өкмөттү түзүп аткаруу бийлигинде жоопкерчиликти алат. Биз айтып атпайбыз, бир адам жооп берсин деп. Ким жооп берет ошол? Менимче жогорку кеңеш жооп бербейт эч качан. Жогорку кеңешке келген партия өзүнүн лидери аркылуу жооп берет өкмөткө келип. Эгерде биз мындай бул азыркы сунушталган шайлоо системасы менен Садыр Жапаровдун биз парламенттик системага өткөнүбүз дурус болот. Анан президенттик башкарууда бир мандаттуудан шайлоо болсо, ошондо президентти дагы эл шайлайт, парламентти дагы эл шайлайт. Президент баягыдай диктатор болуп кетпеш үчүн парламентте ошого жараша күчү болот. Бул америкалык система. Түркияда да ушул система иштеп жатат. Ушундай бир жыйнактуу болуш керек да, анан баш аламан кылып эле биягынан алып келип, муну бияка чаптап, анан эптеп кыла берген, бул ашмалтайдан эч нерсе чыкпайт. Кайрадан келип бир туңгуйга кептелебиз. Ошон үчүн башын ачып алыш керек. Бизге парламенттик башкаруу керекпи, же президенттик башкаруу керек? Эл ушул негизги суроого жооп берсе, ошого жараша конституция жазылат, ошого жараша закондор жазылат, бардыгы туура болот. бирок Айдабек мырза, парламенттик башкаруундагы президенттик башкарууга ыктаган формасы бар. Эми парламенттик башкаруундагы бир нече формасы бар да. Президенттик башкаруундагы парламенттик башкарууга ыктаган формасы бар. Анын ичинде карап түшүндүрүп бериш керек болуп атпайбы? Эми көрүп атасыңар да, биз ошондой нерсе менен мына жашап келдик, аралаш. Биягына бир аз ыктаган, биягына да бир аз ыктаган. Ошентип алда өткөрүп кетсечи дагы. Ушу нерсе эмнеге алып келди бизде? Жоопкерсиздикке алып келди. Парламенттин кадырынын кетишине алып келди. Жогорку кеңешти эл шайлабай калды. Ал жерге акчасы бар, ар кандай нерсеси бар адамдар келди дагы. Парламент өзүнүн мамлекеттеги функциясын аткара албай калды. Бул бизди жакшылыкка алып келди. Бул бизди кризиске алып келди. Бул бизди башаламандыкка алып келди. Аягы мындай төңкөрүшкө алып келди. Мамлекет ыдыроо алдына келди да, негизи. Ошондон мындай болгонго жараша так болуш керек бул нерсе. Же таза парламенттик, же таза президенттик. Ошону талап кылып жатат эл. Абдулалик мырза, мына Айдабек мырза айтмакчы, ошол Грузия болсо 1%га түшүрдү шайлоонун алдында. 150-сү аларды да аралаш система. Бирок ошого карабастан бийликчил партия алдыга озуп чыгып, азыр мынакей талаш тартыш болуп, чоң митинг болгон жатат ал жакта дачы. Демек, эгер бийлик өзүнүн партиясын өткөрөм десе, бийликти бир колго топтойм десе, система дегеле бул жерде кереги барбы? Системанын өзгөртүүнүн мааниси барбы? Эми азыркы дүйнөдө могу саясий партиялардын кризиси келди, чындап айтканда. Мына Акылбек мырза бир маселени абдан туура көтөрдү да, мына 10 жолу мыйзамыбызды
оңдоп бузуп талкуулап тигинтип мынтип конституциябызды чыгардык. Бирок бир дагы конституцияда ушу элдин укугун көтөрөйлү, ушу эл жөн эле бийликтин булагы болбой, нактай ээси болуп, ушу шайлаган бийлигин көзөмөлдөп, туура эмес иштеген жанагы атка минерлердин бардыгын кызматынан алганга ушу жеңилдетүү шарт түзүп бергенге укугу түзгөн жок да. Мына азыр деле хорошо биз президенттик, парламенттик деп ушу конституциябызды жазайык. Кептиги элде болуп атпайбы? Жоопкерчилик жок бул бийликте. Кимдин алдында жооп берет? Журналисттерди чогултуп алып эле суроосуна жооп берип коюп эле отчетун берип коет. Болду. Анан ар бир кыйын чыккан саясий партия болобу, лидер болобу чыгып алып туруп, мына менин программам бар дейт. Биз айтабыз, бүгүн мындай программанын кереги жок. Акылдуу, билимдүү кыргыз элибизден эч ким жок бүгүн. Ошо программанын бардыгын эл жазыш керек. Тапшырма катары ошо бийликке бериш керек. Бизде бүт барын башаламан кылып салган. Келет, алдайт, урган соккон убадаларын берип коет, бирөөсүн дагы аткарбай шерменде болуп жүрөт. Мына азыр Садыр Нуркожоевичке деле тиешелүү уже сыноолор айтылып атат. Саясатка чыккан адам эң биринчи туруктуу болуш керек. Айткан сөзүнө бекем болуш керек. Анан жөн эле мен серебей, мен акылдуумун, мен бардыгын билем деген саясатчылардан алыс болойлук. Азыр саясатка чыккан адам мен эл үчүн, жер үчүн кызмат кылам, элдин талабын аткарам деген саясатка өтүшүбүз керек. Ошондой конституцияны алып келишибиз керек. Жоопкерчилик келгенде ошондо таза адамдар келет. А бизде азыр жоопкерчилик жок. Миллиардтап бурдап атат. Тиги канчата миллион сомун төлөп коем деп коюп, үй камагына чыгып кетип атат. Бир тоокту, бир койду урдап коюп, 3-5 жылга камалган биздин жарандар отурат. Рахмат бекер түшүктү. Расул мырза, азыркы система менен шайлоого барсак 6-чакырылыштан төмөн чөнтөк парламент келет деп ушул оппозицияда жүргөндөр бир оозун айтып жатышкан. Анан азыр конституциялык реформага барбай туруп кайра шайлоого барыш керек деп айтып атышат да. Анда кайра чөнтөк парламент келсе, ошондой шайлоого барыштын кажети барбы? Ошондой да. Бир нерсени кайра кайталай берсек, анан натыйжасы башка болот деген бул туура эмес да. Күн сайын бир эле нерсени кылып атып, анан кийин натыйжасы башка болот деп үмүттөнгөнү бул дагы туура эмес. Ошондуктан шайлоо бир четинен жеке менин оюмча жылганы бул туура болду. Биринчиден жанагы конституциялык реформаны өткөзүш керек. Бирок бирөөнүн үстөмдөгү менен эмес, элге салып, эл талкуулап, ошол жаңы конституцияны шайлап алышыбыз керек. Экинчиден, бүгүнкү бийликтин Садыр Нуркожоевич жакшы иштейби же жаман иштейби, ал убакыт эле көрсөтөт да. Эгерде азыр биз жанагындай эски шайлоонун принциби менен кетсек, анда мекенчил партиясы сөзсүз утат. Ал биримдик 2 болуп калат да. Анан кийин биз азыр көрбөй туруп, билбей туруп, анан кийин жогорку кеңешти дагы, президенттик бийликти дагы бир колго карматып койсок, анда натыйжасы кандай болот, бир Кудай билет. Кызматты койдуң да, сен мен түшүнбөй атам. Анда биз эмне кылышыбыз керек? Жок, анда шайлоону өткөрбөсөк, эмне кылбас, эмне кылышыбыз керек анда? Анда бир адамга эле берип коюп отурушубуз керекпи? Эл шайлаш керек. Шайлоону убагында өткөрүш керек. Азыр мисалы үчүн шайлоону убагында өткөрбөгөндөн кийин артындагы бир легитимсиздик талаасына келди. Бул жогорку кеңеш кабыл ала турган конституция ким бизде референдум жарыялайт? Жогорку кеңеш жарыялайт. Жогорку кеңеш азыркы жогорку кеңеш жарыялоого моралдык, юридикалык укугу жетиштүүбү? 5 жылга шайланган. Макул жаңы жогорку кеңеш келгенге чейин отурат деген бир эме бар. Бирок ал ошол 5 жылдык шайлангандан кийинки кошумча берилген гана нерсе ал. Значит, 5 жылга шайланган булар. 6-жылга өтүп кетпеш керек. 6 жылга өтүп кетпеш керек. 5 жылдын ичинде. Ошондуктан бардык нерсе конституция мыйзамдын чегинде болуш керек эле. Биз мына ушуну айнан эмне деген мындай жаман акыбалга калып жатабыз. Азыр чет өлкөлүк өнөктөштөр тааныбай жатат. Силер легитимсиздик талаасына кирип кеттиңер деп жатат. Мисалы үчүн бере турган насыясын да бербей жатат. Себеби алар кийин маселе чыгып калса, соттошуп калса, бул легитимсиз бийлик болчу. Булардан эмне үчүн бердиңер буларга деген маселе чыкса, соттошуп калса да кокус. Мына биз мына орустар менен соттошподук, мына ГЭС кургандагы 35 миллион долларды мойнубузга илип койгон. Ушундай бир маселе чыкса, бул легитимсиз бийлик болчу деген маселе. Ошондуктан булар бербей жатат. Ошондуктан булар азыр мамиле түзбөй жатат. Качан силер шайлооңорду өткөрөсүңөр, эл мандатты берет, мекенчилге бере, башкасына бере, мына ошондон кийин алар мамиле түзөт. Биз ушул жагын унутуп коюп атат. Айдемек мырза, эгер азыр мисалы шайлоого барсак,
аларды 7-чи чакырылышты шайлап алып, анан конституциялык реформага баргандан кийин ага жараша кайра парламент шайлаш керек болот, туурабы? Эми аны ар кайсы өлкө ар кандай өткөргөн. Мисалы үчүн армяндар мына ошо парламенттик системага өтүш үчүн алар айтышкан, мына конституцияны кабыл алабыз, мына азыркы шайланган бийлик өзүнүн мөөнөтүн иштеп бүтөт. Андан кийинки шайлоолор ошол парламент системага өтө тургандай болуп шайлайбыз деп алдын ала белгилеп алышкан. Биз кааласак эки жол бар да мунун. Же кааласак ошентип туруп өтөбүз. Булар азыр ошого эле кетип атышат. Мына Садыр Жапаровдун командасы азыр конституция менен эле шайлоону өткөрөт, а кийин конституцияны кабыл алат да, бул конституция мына бийликтегилердин ыйгарым укуктары бүткөндөн кийин анан кийин шайлоо болот дегендей. Же болсо экинчи жол конституциялык реформа 5 жылга жылап артка. сөз жок. Же болбосо эгерде эрк болуп кайрадан өзгөртөбүз десе, анда кайра шайлоо жасаш керек болот да. Бул саясий оюн да, кайрадан эле келип саясий оюн. Эгерде бул бийликтегилерге парламенттик шайлоонун жыйынтыгы жакпай калса, же башка бир жакпай калса, оюн кылып жибергенге мүмкүнчүлүк да. Бирок ошону референдумда так алып коюш керек, белгилеп коюш керек. Бул конституция кабыл алынган, мына конституция менен кабыл алынган бийлик аягына чейин иштейт. Жаңы бийлик жаңы конституция менен шайланып иштей баштайт деген норманы киргизип коюш керек. Бул жанагы 2010-жылы конституция кабыл алынганда 10 жылдан кийин өзгөртүлөт дегенде эле ушундай эреже болуш керек. Бардыгы мындай көзгө көрүнөрлүк, айтып болжо билерлик болуп, бардык саясий талаадагы немелер билиш керек буну. Ансыз болбойт. Акылбек мырза, дүйнөдө 40тан ашык мамлекет ушул шайлоону артка жылдыра турду деп айтылып атат да. Ушундай учурда Кыргызстанда азыркы шайлоону, парламенттик шайлоону аркага жылдыруу канчалык мындай туура? Ушул конституциялык реформаны өткөрүп алыш үчүн себепкер ошол болуп атпайбы? Эми биринчиден биз эле жылдырганбыз. Эсиңизде эле болсо, жергиликтүү кеңештин депутаттары шайлоосун жазында жылдырып, мындай мүмкүн аны эстеген киши жок. Чындап келгендечи, анын тукалышты бар тең. Эмнегедир азыркы саясатчылар 5 жылдан ашык шайланбаш керек деген, калбаш керек деген кишилер ал 4 жылдан ашып кеткенди айтпай атат да. Мындай тең мамиле кылсак биринчиден. Анткени аларды да жергиликтүү бийлик деп коет, анын өзүнчө тартиби бар, алардын өзүнүн бийлиги бар. Аны айтпайт эч ким, бүгүнкү күн жогорку кеңештин деген тегерегинде сөз болуп атат. Бул биринчи маселе. Эми негизи азыркы айтып аткан маселе мындай да, биз Кыргызстан тарыхыбызда болгон система менен шайлоо өткөрүп көрдүк. Президенттигин дагы 1 мандаттуусунда көрдүк, 2 мандаттуусунда көрдүк, партиясында көрдүк. Эми мындайча айтканда башка тартиби калган деле жок. Бирок ошого карабай эле бүгүн кайра талашып атабыз. Эгер киргизе элек шайлана элек ыкма болсо анда талашалы. Бирок биз анын баарын басып өттүк да. Ошол өткөн тарыхтан жыйынтык чыгарып, президенткийде жакшы жамандыгын убагында айтып жүргөн жаман экен деп парламент көтөрүлдү деди. Өтүп алып кайра тизме жаман экен деп эми кайра өтөлүп атат. Бул биздин айырмаласындай да, биз биринчиден менталитетти карашыбыз керек. Американы карабай, Арменияны карабай, Грузияны карабай, кыргыз деген кыргыз. Кыргыздын менталитети таптакыр башка. Биз элибиз аябай саясатташып кеткен. Ошон үчүн жанагы 3 төңкөрүш болду. Муну биз эске албай эле, анан сүйлөп коо сүйлөрдө баягы чет мамлекеттин тарыхын карабай эле, ошокту карабай эле сайрап атабыз да. Андай бизге таптакыр жарашпайт. Каны кабыл ала албайбыз. Конституциялык реформасы керекпи, керек эмеспи ошондо? Эми конституциялык реформаны мен тарых үчүн айтып коеюнчу. Мен ушул сиздердин студиядан баштагам, февралдан баштап көтөрө баштадым. Конституциянын азыркы иштеп аткан конституциянын 20 нерси 7 жылдан бери иштебей турат кыргызча текстте. Кыргызстанга кереги жок экен, биз жашап атабыз. Ошондон суроо болот да, ошо бизге конституциянын кереги барбы же кереги жокпу? Же биз конституцияны баягы бийлик алмаштыра дагы эстейбизби? Анткени мындай да, саясий талдаачы болобу же юристтер болобу, айтканда эле конституция биздин жеңдик сыйзам деп баштайбыз да, чү дегенде эле. А бирок ошол конституциянын ар бир беренесин тактап, кайсынысы иштеп атат, кайсынысы карама каршы экенин эч ким айтпайт. Анткени аны окуганга убакыт жетпейт, же окугусу келбейт. Биз баягы болдеки эле эми болдеки айтып көнүп калганбыз да, бирөө айтканда ошону илеп кетебиз дагы. Мына 20-декабрда болуш керек деп атпайбы, Айдамек мырза? Бүгүнкү күндө 20-декабрь деген маселе чекит коюлган. Муну кайталап кереги жок бул жерденчи азыр. Анткени бүгүнкү күндө 20-декабрь деген маселе чечилип бүттү. Ал болбойт. Каалаган күндө да болбойт, каалабаган күндө да болбойт. Ошон үчүн мындай башка алдыга жүрүшүбүз керек да бүгүнкү күндө. Эми ошону акмакчылык менен жасады да, жогорку сот мына көрдүңөр, борбордук шайлоо комиссиясы далилдеп берип жатат. Бардыгы убагында жасалган нерселерди булар каалагандай кылып өзгөртүп коюп жатат да. Эми отуруңуз. Ушул нерсе чоң чырга алып келип жатат. Сиздин сөзүңүз каралжы. Сиз мындай студиядан мындай так кес айтпасаңыз, сиз өзүңүз окуп аптырсыз. Жанагы БЧКнын чечимин окуп аптырсыз, соттун чечимин окуп аптырсыз. Мен окудум. Окуган жоксуз. Окусаңыз мынтип айтпайт болчусуз биринчиден. Же өзүңүз түшүнбөйсүз анда.
мыйзамда Мен таптакыр сизге башка сизге дагы айтып коеюн. Мына Сиз бардык түрү менен шайлоо Э. өткөрдүк. Бизде президенттик таза президент шайлоо болгонбу? Таза президенттик башкаруу болгон эмес. Бизде таза парламенттик система болгонбу? Болгон эмес. Анан сиз кайсысын айтып жатасыз? Мындай болду деп. 93-төн беркини караңызчы. Ай, Окудуңузбу? таза Америкадагыдай аткарып билген башында президент турган уак болдубу? Президентти шайлап мына өкмөтү жок болдубу? Болгон жок. Премьер-министр аткарып билген башында болгон система болдубу? Болгон жок. Кагазда Бизде болгон болгон менен эмес. Супер президенттик баягы премьер-министр дайыма Айдарбек салмак мырза, болот. Ошентип эле жүрүп Сиз кандайсыз? Премьер турган күндө эле президент башкарып атпадыбы? Ошондо искаженный башкаруу болду да. Çok турат да. Көмүскө түрдө башкарууну болду ошондо. көмүскө түрдө башкаруунун аягына чыга албай келатабыз да канча жылдан беричи. Ушул жолу көмүскө башкаруунун аягына чыга алабызбы? Президент өз башкарып аткандын айырмасы бар. Ошончо да. Бизде азыр биз ачык бир чындыкты мойнубузга алышыбыз керек. Кыргызстан бир абдан курч саясий экономикалык кризиске келдик. Ушу кризистен кандай чыгабыз? Буну ушу биздин инсандарыбыз, элдин элитасы чогулуп, аксакалдар чогулуп ушуну чечишибиз керек. Бир эле саясий адамдар отуруп алып эле саясий партиянын лидерлери биз чечебиз, биз кыйынбыз дегенден алыс болушубуз керек. Азыркы кырдаал чындап эле абдан оор. Биз конституция дейбиз. Бардык дүйнөгө шерменде болгонбуз конституциябызды жоготуп. Ошол конституция табылган жок, ошо бойдо. Алга эч ким жооп берген жок. Биз конституцияны качан эстейбиз? Же төңкөрүш болгондо, же шайлоо болгондо эле эстеп калабыз. Шайлоо издеп тигинсин мындай оңдош керек экен, элдин укугун буруш керек деп эле конституцияны бузабыз. Ошондуктан мына Акылбек мырза туура эле айтып атат. Биз азыркы ушул акыбалыбызды дагы акыл менен карап, ушу чындап эле ушу Кыргыздын тарыхында кандай болгон? Кыргыз мамлекеттин кандай башкарган? Ата-бабаларыбыздын жана өз учурунда мамлекетти башкаруу тутуму болгон. Кыргыз каганат мамлекетин башкарган. Канча элди башкарган. Ошонун бардыгын изилдеп, мына туура айтып атат. Ошонун негизинде биз нактай кыргыз элдин конституциясын жазып беришибиз керек. Биз азыр эч жака шашпашыбыз керек. Азыр тиги башка эл аралык тиги уюмдардын алдында легитимизация болобуз деп тигиндеги шерменде болбойлук. Эң биринчи азыр эл ынтымакка келип, бир муштум болуп, өзүнүн эң башкы мыйзамын жазыш керек. Расул мырза, дүйнөдөгү өлкөлөр ушул парламентаризмге ыктап эле, биз андан кайра артка кайтып, биз тетир кетип атабыз деп кабатыралгандар болуп атат. Түркмөнстандагыдай болуп жүгүнүп барып салам беребиз деп Өмүрбек Чиркешев айтып чыкты. Деги эле Кыргызстанда ушундай кабатыралууга мүмкүнчүлүк барбы? Деги эле биз бирөөнү ээрчишибиз керек, көпчүлүк каяка келсе ошол жака ээрчишибиз керек деген логика туурабы? Анткени Кытайдыкындай система Түндүк Кореяда эле бар менимче, бир партиялуу. Ошол менен эле экономикасы өнүгүп, медицинасы дүйнөнү таң калтырып атат. Деги эле бирөөнү ээрчиш керек деген логика туурабы? Негизинен кандай башкаруу система болбосун, ким башкарып атат деген маселе эң маанилүү. Неге? Анткени мисалы үчүн Франциянын мурунку президенти Шарль де Голль ал айтчу да, конституция кандай болбосун, кандай адам башкарса ошондон эң мындай маңызды чыгат да. Ооба, ошон үчүн азыр бизди чындап келгенде действительно ошондой саясий оюнга түртүп салды да элдичи. Биз ошол конституцияны талдап атабыз, конституциялык реформаны, шайлоолорду жыйынтыгында биз алаксып кетип, анан бийликтин башына ким келерин ошону көрбөй туруп, билбей калып отуруп калабыз да. Ошондуктан негизинен калыс система болуш керек да. Биз дайыма конституцияларды чаптап, ар кайсы системалардан мындай кошмо конституция кылып атабыз да. Эмнеге? Анткени саясатчылар карап туруп, бул нерсе мага жакпайт, аны кошпойбуз, андан көрө могуну алайлы деп, ошентип туруп чаптап, чампалап конституцияларды жасашат да. Ошондуктан жоопкерчилик жок, тең салмактуулук жок. Сот бийлиги байкуш дайыма же эмес президенттин астында эле калып атат дайыма. Ошондуктан президент парламент эмнени чечет, өкмөт эмнени чечет, аны карабастан өзүнүн сот менен, прокуратура органдары менен баарын бийлеп талкалап салат. Дагы бир нерсе кошумча айтып коеюн дедим эле. Мына биз конституция дейбиз. Бирок конституцияны жазгандан мурда элдин улуттук идеологиясы болуш керек. Бизде ошол улуттук идеология бүгүн жок болуп атат. Мына партиялык системаны түзүп алып, ар бир партиянын лидери өзүнүн адамдарын топтоп алып, биз бирөөнүн кулу болуп калдык. Тигиниси Мадумаров үчүн чуркайт, тигиниси Садыр Жапаров үчүн чуркайт. Мына 200 партия бар, 200гө элди жөн эле чачыратып жок кылдык.
бир дагы кыргыз бүгүн чыгып айланайын мына ушундай партиянын кереги жок, айланайын кыргыздар, биргеличи, бир ынтымакка келеликчи, бүгүн лидерди издебейликчи. Бүгүн бизге бирөө келип туруп эле Кыргызстанда сакталбайт. Мына азыр деле көрүп атпайбызбы, Садыр Жапаров келди, аркасында команда жок. Командасы болгондо эл толук колдоп, аркасында тажрыйбалуу, илимдүү, билимдүү инсандар турганда, анда көп маселелер жөн эле чечилмек. Азыр дагы эле ушул өкмөттү ошол эле чимкириктер башкарып атат. Мурдагыдай эле урдап, тонуп, эмне өзгөрүлдү? Эч нерсе өзгөрүлгөн жок. Мына еркилер чыгып атат, сабыр, сабыр деп. Сабырдын да чеги болот. Биз 29 жыл сабыр деп жүрөбүз. Мына бүгүнкү жыйынтыгы. Биз азыр ушу ынтымакка келсек, анда эл өзү эле мыкты адамдарын өзү эле таңдап чыгарат. А бизде азыр эмне болуп атат? Урган соккон эле президент болом дейт, урган соккону депутат болом дейт. А таза тажрыйбалуу, илимдүү, билимдүү адамдар алар унчукпай отурат. Эмне десе, акча урдабайт, элин алдабайт. Чын жашап түз жүргөн адамдар. Айдабек мырза, Садыр Жапаров президенттикке талапкерлеген башында барбайын деп аткан, кийин бирок бара турган болуп калды. Мунун өзүн ушул маалыматтын жыйынтыгында анын артынан азыр конституциялык реформага барабыз деп атабыз. Президенттик башкарууга ыкталат го же президенттик башкаруу болот го деген пикирлер айтыла баштады. Сиздин пикириңиз кандай? Президенттик башкарууга ыктаган башкарууга кетип баратабыз биз? Мен булардын бүгүнкү сөзүнөн кийин мен түшүнбөй атам да. Буга чейин да булар түшүнүктүү болчу. Президенттик башкарууга барабыз, бир мандаттуудан шайлайбыз, америкалык система деп. Азыркы бүгүнкү уккандан кийин мен түшүнбөй калдым. Булар эмнени ойлоп жатат, эмнени жасайт, түшүнүксүз. Ошондуктан эмнени кандай ой буларда мен таң калып турам азыр. Акылбек мырза, буга чейин Өлбек Черкешевич ушул конституциялык реформага барууга каршы чыгып атып, анан акыркы бир күн калганда макул, бирок бир шарт менен деп парламентаризмдин системасы мындай сакталса деген система менен макул болдум деп айтты. Ага чейин Садыр Жапаров дагы Айдабек мырза айтмакчы, бир мандаттуу округтан шайлоого барабыз ушундай анан деп айтып аткан, бир бийлик жооп берсин депчи. Ал киши дагы азыр баягы оппозициялык күчтөр менен же башка саясий күчтөр менен кеңешип иш алып баратам дегендей ишарат кылды. Мунун өзү бир соодалашуу эмеспи? Бул соодагерликтин белгиси да. Жанагы партиялык тизме деген ушу башына соодалашып жүрүп, баягына чейин мына бүгүнкү чейин соодалашып атат. Ага чейин өзүнүн деле кишинин мойнуна алгандары бар. Соодалашып өкмөт премьер-министрди жумуштан айдагандар кандай кылып, аны өзү айткан да, биз айткан эмес. Ооба. Эми ал киши ошол соодалашып көнүп алса керек да. Анан азыр дагы жанагынтип айтып койгон ал жөнүндө өзү билет ал. Аткарылбашыначы. Бул баягы элди алдап салып, жанагы мен мындай эмесмин, бирок мен мындай койгон үчүн мындай кылып талап койгон, кол койдум деп бул элге айтылган сөз. А түпкүрү башка жакта ал. Аны өзү жакшы билет. Ички элге айтпайт аны. Ошон үчүн муну мындай жаңылык катары карабаш керек да. Соодалашып жүрүп көнүп алган киши мындан ары соодалаша берет. Садыр Жапаровдун өзүнө келсек, Расул мырза, кадр саясат боюнча дагы, азыркы мына ушул конституциялык реформа боюнча дагы мен эми өзүм билем деги эле кыла бербестен башка саясий күчтөрдүн баардыгынын пикирин эске алып атам деп түшүндүрүп атат да өзүнүн аракеттеринчи. Баягы Айдабек мырза айткан пикир өзгөрүп кеткен учурларды ал ошондой кылып баардык саясий күчтөрдүн пикирлерин эске алуу менен кадамдарга барып атам, чечимдерге барып атам депчи. Бунун өзү канчалык туура? Эми бунун туура жагы да бар, жакшы жагы бар. Анан терс жагы да бар. Жакшы жагы кайсы жакта? Бул өзү билемдик мындай кылам деген өзүнүн мындай эмесин актабай калды да. Значит, ал мындай бир аз болсо дагы договороспособный деп койсо болот да. Мындай балким ал жаңылып бир нерсе айтып аткан, анан кийин ага мындай кеңеш бергенден кийин ал оюн өзгөрткөн деген мааниде айтса болот да, жакшы жагы. А бирок жаман жагы бул туруксуздук деп койсок болот да. Анткени саясатта эң мындай баалуу жана эң кымбат нерсе бул туруктуулук. Саясатчы канча туруктуу болсо, ошондо аны эл колдойт. Айдабек мырза, бүгүнкү күндө мына ушул саясий күчтөр менен баары бир кайсы бир пикир алмашууга барбаса, акыбал кыйын болуп турат. Садыр Жапаров мажбур болуп жаткан жокпу ушул баягы саясий күчтөр менен сүйлөшүүгө? Анткени өлкөдөгү кырдаал учурунда анын үстүнө өзү
ошо 5-6 октябрда болуп өткөн окуялардын негизинде абактан чыкты. Болбосо азыркы күнкү абакта жатышы мүмкүн эле. Кайсы бир деңгээлде ушул революция деп айтканга болбойт, эми ошол күнкү бир башаламандык дейбизби же болбосо саясий кризис деп айтабызбы? Ошол күнкү окуяны жараткандардын астында бир сүйлөшүүгө барып жаткан жокпу? Албетте сүйлөшүүлөр ал барышып ошол соодалашып ар бир ошол жерге чыккан партияларга кызматтарды бөлүштүрүлүп берилип атпайбы бул? Соодалашып эле кадимгидей. Бул эми жанагы кадимки эле коалициялык өкмөт дегендей эле нерсе да. Ошол муну аны бир өңгөрө турган эч нерсе деле жок чындыгындачы. Мында эме кыла турган нерсе өзүнүн туруктуу саясий көз карашы, калыптанган бир немеси жоктугунда болуп атат. Ошондуктан өзгөрүүлөр ар жээкке бул жээкке сүрүп элдин дагы башын айлантып бүткөнү болуп атат. Эгерде адамда өзүнүн саясатчы катары бекем көз карашы болсо, бекем ынанымы болсо, ошону айтып ошону менен кетпек. Бирок калган саясатчылар дагы ошого ынанып кетип аткан. Көпчүлүк эле мисалы үчүн туура мына азыркы аралаш системасы жоопкерсиздикке, башаламандыкка алып келди. Муну өзгөртүшүбүз керек. Аткаруу бийлигинин башында жоопкерчиликтүү бирөө болуш керек. Парламент дагы элдин алдында жоопкерчиликтүү болуш керек. Жоопкерчиликтүү болуш үчүн кандай? Баягы партия лидерлери эптеп, соодап, акча алып туруп, тизмеге киргизип алып туруп коюп койгондо ал элдин алдында жоопкерсиз болуп калып атат. Ошондуктан эл өзү шайлап алсын, түздөн түз. Ошол өзү кайрадан чакырып алууга элде укук болсун. Парламентарийдичи. Аны алып келип, курултай алып келип, курултайынан бардын кетире тургандай эмес. Ал курултай жыл сайын отчетун алып туруп, анан президент кетире берсе, парламент кетире берсе, анда бийлик калабы? Тамтыгы чыгып кетет бардыгын. Андай нерсе таптакыр ишке ашпай турган нерсе, болбой турган нерсе. Эл өзү чакырып алса, бир мандаттуу округтан шайланган депутатты. Бул башка нерсе да. Тийиштүү колду топтоо, мисалы үчүн 20 000 адам шайласа, же 10 000 адам шайласа, бир 5 000 адам чакырып ала турган болсо, мындай иштебеген. Эми ошондой максатта болсо, мисалы үчүн түз өзүнүн бекем ынанымдары болсо, бул мындай бир немеге жатмакта. Анан жок, эртеси туруп мындай деп, анан башканы айтып, өздөрү баш айланып калган. Анан элдин дагы баш айланып атат. Эмне деп? Ушундай болуп атат. Мындай деп. Чын айтканда баягы сырттан туруп айтсаң ой да. Белгилеген мамлекеттин жүгүн моюнга алыш деген бул оңой иш эмес. Эми мурун даярданбаган киши болсо отуруп калды, эми эл кабыл унчукпай мүмкүнчүлүк берди. Азыр биз мына өзүбүз калгыс келе албай атат. Эми 6 миллион элдин тагдырын чечиш, же болбосо мамлекеттин тагдырын чечиш бул сырттан оңой көрүнгөнү менен ошол башка түшкөндө бул өтө кыйын нерсе экенин баарыбыз эле билишибиз керек. А жерден баарыбир жаңылбай койбойсуң. Жаңылыш болот сөзсүз түрдө. Баягы өзгөчө азыркы кырдаалда башаламандык болуп турганда жаңылыштар андан бетер көбүрөөк болушу мүмкүн. Себеби азыркы кырдаалда саясий топтор ар кайсы бурчтан сүзгүлөп атат да. Байкап атабыз, мына митингдерде көбөйүп баратат. Саясий топтор да күчөп баратат. Ар бир саясий топтун өзүнүн көз карашы бар. Алар өздөрүнүн талаптарын коюп атат бүгүн. Эми анын баарын аткарыш мүмкүн эмес. Бирок ошонун баарын консенсус кылыш дагы бүгүнкү күндө мүмкүн болбой атат. Себеби ар бир жанагы саясий топтор өздөрүнүн көз карашын аягына чейин тургусу келип атат. Ошону аткарткысы келип атат. Анан саясий көз караштар ар кандай болгондо анын баарын топтоп бир баягы нукка салыш өтө кыйын да. Мен ошон үчүн жанагы айтып аткан оюм ошондой да, жанагы мына жигиттер кошулуп атпайбы? Эл 30 жылдан бери эмес, эми 20 жыл деп коелучу активдүү. Жанагындай бийликтин башынан чыгып атпайбы? Ошо элге эле беришибиз керек бүгүнкү күндө. Кайсы башкарууну каалайсың деген маселени, кайсы система менен шайлоону каалайсың деген элге койсок, бирок ошо референдум болуп калса, бирок эми тилекке каршы биздин акыбал да кыйын болуп атпайбы? Каражат жагы маселеси кыйын, туруктуулук да болбой атат. Коюп туруп анан кийин түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, биринчиден ошо элдин баары эле биле бербейт бул форманын кандай башкаруунун эмне айырмасы бар экенин билбейт. Аны биз кенен түшүндүрүшүбүз керек. Ошол эле шайлоо ыкмасын түшүндүрүш керек эмне себептерин. Ошону референдум коюлуп 4 айдын ичинде мисалы байма-бай түшүндүрүп, элге билдирип, ошол эл өзү тандагanga жеткирсек, анда дагы адашып калышы мүмкүн, туурабы? Анткени биз баягы чала бала окуп алып айтып атпайбызбы? Президенттик башкаруудан парламентте муну чындап келгенде биз айтып аткан биз өзүбүз деле жакшылап аягына чейин мен билерибизге күмөнүм бар да. Себеби ал жерден эми профессионал болуш үчүн аны бир китепти окубай, эки жактан салыштырмалуу түрдө окуш керек. Ошол эле шайлоо системасында ушундай эмелер бар. Анын баарын аягына чейин билиш өтө оңой деле эмес, бирок ошол эле убакта элге жеткириш да өтө оор болот да. Бирок бул чырды эл өзү чечип, эртеңки күндө элдин кайсы тобу болбосун, мындай нааразычылык айтпай
бул саясий топ муну кийирген деп сөз кылбаш үчүн элге коюш керек да, эл чечиш керек. Анан эл чечкенден кийин бир да кичинекей топ элге мындай күнөөсүн кое албайт. Расул мырза, бүгүнкү шайлоолордун өткөнүн көрүп атасыз. Анан президенттик башкаруу жана парламенттик башкаруу деп элге койгондо азыр бийликте ким турса, ал кайсы башкаруунун өзүнө ылайык көрсө ошол өтүп кетет деп кооптонбойсузбу? Эми андай добуш менен чечилет да. андай чечиш керек деп. 7-чи чакырылыш эле добуш менен чечилбеди. андай болбосо дагы бирок күнөөнү кала берет. Эмнеге? Анткени бул мисалы үчүн Садыр Жапаров өзүнө ыктап ошондо өткөзүп койду деген сөзсүз болот да андай кептер. Ошондуктан жанагындай мен айтып аткан, балким ошол кайсы талапкер кандай программа менен чыгып туруп, мына мисалы үчүн Бабанов баягыда чыккан, же президент болот, же премьер-министр болот, ошон үчүн биз конституцияны өзгөртөбүз деп ушул программа менен чыккан да. Эгерде аны айырмасы жок дейм мен. Жок, Узакесиңер айырма жок болот го эми. Референдумга койсо эл өзү элдин башына айлантпаш керек дейт. Ал айырма жок. Сен мейли ханыша деп коесуңбу, мейли падыша деп коесуңбу, эч кандай айырма жок. Кандай түшүнбөйсүңөр? Премьер болобу, президент болобу, генеральный секретарь деп койчу, эч кандай өзгөрө болбойт. Жок, референдумдун өзүнүн жыйынтыгына ишенич барбы бүгүнкү күндө? Негизинен Жок, эми мындай да ишенич болбогондон дагы элдин мына эл шайлап берди дегенден кийин эл кимге доосун айтат, артат. Өзү артпайт да. Туурабы? Маселе ушунда турат да. Анткени биз деген аябай саясатташып кеттик. Ошонун ичинде мына 200 партия деп атпайбызбы? Ошонун активдүү бир 100 чыгат эртеңки күндө. Жок эле дегенде. Ал партияда эң эле бир 5 киши бар. Андан деген эмес. Эми 10 киши деп түзөт, бирок анын 5 киши иштейт да. Бирок ал деле саясий топчусу чыгып атпайбы? Экран берип койсо, сонун бул сөздөрдү айтат. Бизде азыр эки президенттик башкарууну жактагандагы топ бар. Жарым калк десек болот, жарымдан көп, айыл жерлеринде айрыкча көп. Анан парламенттик жактагы мына борбордо шаарларда интеллигенциянын ичинде парламенттик деген дагы көп. Аралашма болушу мүмкүн да. Мына ушулардын ичинен аралашманы коюш керек мүмкүн 3-чү кылып туруп. Ошол айтам, 3 эле түрү бар мүмкүн. 3 түрү бар да. Эми ошону коюш керек. Булар талкуулап, жанагы 4 ай бою, канча 3 ай бою талкууласа, мисалы үчүн элге дагы кичине түшүнүк жетсе, анан тандап алыш керек. Негизи эл түшүнүп эле калды. Түшүнүп эле калды. Эл түшүнүп эле калды. Бирок Айдамек мырза, билесизби, Сооронбай Жээнбеков президент кезинде ушул Жогорку Кеңештин ошол кездеги депутаты Курманкул Зулушев президенттик башкаруу керек же парламент башкаруу керек деген тандоону коелу деп чыкканда, шаарда караганда күчтөр, эми батышчыл күчтөр ушул Кыргызстан авторитарлык режимге барат деп дароо каршы чыгып, ушундай пикирлер айтыла баштаган. Бүгүн дагы эгер ушундай койсо, баягы кооптонуулардын негизинде бир ызы чуулар, жаңжалдар жаралбайбы? Сөзсүз түрдө андай. Ага дагы экинчи суроо менен жана шайлоо системасында кош керек да. Ал сөзсүз Ал түрдө демократия жана Американ системасы да. Ал пикирлер айтылат сөзсүз түрдө, андайлар болот. Бирок эми анан өлкө дестабилдешип кетпейби? Волка боятся лес не ходи дегенде аны коркуп отура бербеш керек да. Бир жагына жылыш керек да, элге коюш керек, эл өзү чечим кабыл алыш керек. Ошого жараша конституциядагы закондордогу жазылып кете бериш керек. Сырттан 3-чү күчтөр кирип кетпейби? Кыргызстан президенттик башкаруу ошол үчүн тилекке каршы биздин мына тартип коргоо системабыз, милициябыз, башкаларыбыз ушунчалык алсыз акыбалда биздин мамлекеттүүлүктү коргой албай калып атат. Мамлекеттүүлүгүбүз баягы орустар айткандай карточный домик дей эле кичине бир 5000 адам чыкса эле кулап калып атат. Ушул жагынан аябай опурталдуу чындыгында эле. Эртең мисалы үчүн Америка же башка бир күчтүү мамлекет батыштанбы же чыгыштанбы 5000 адамды акырын жалдап туруп алга деп койсо, мына эл ушул эл деп койсо, 5000 адам биз эл экенбиз деп эле жасап коюп атпайбы? Мына биз элбиз деп 6 миллион адам аякта эле турат. Ушул нерселер опурталдуу чындыгында. Бул жерде өзүм ушундай айтып коеюн дедим. Мына биз партия дейбиз, бирок мисалы биз советтер доорунда жашап тарбиясын көрүп калдык. Биз деле коммунист болгонбуз. Коммунисттик партиянын структурасын кандай коммунист болуш үчүн кандай талаптар коюлган, ошо жана партиянын ичинде өсүш, тарбия деген нерсеси абдан мыкты курч болгон. Азыркы биздин саясий партияларды алсак, эми просто эми цирк да, эми чындап айтканда маскара болдук. Анан биздин эң ушундай коркунучтуу, коопсуздук нерсебиз могу президенттик, парламенттик шайлоо. Мисалы, президенттик шайлоо азыркыны алайлык. Ким бүгүн президент боло алат? Ар бир кыргыздын жараны конституциялык негизинде барып туруп ошо шайлоого катышып, мансапчы чектөөлөр бар бирок. Эки талабы бар. Биринчиден мамлекет тил боюнча экзамен тапшырат. И канча 5 миллион сомбу? 30 миң кол топтош керек. 30 миң. И дагы ошо. Башка өлкөлөрдү карап көрөлүкчү. Ошол эле Кытайды. Чоң мамлекеттик кызматта иштеш үчүн 100дөн ашык элдин талабы бар. Ден соолугуна тиешелүү, илимине, билимине, уругуна, башка жагына, бардыгына.
А бизде керек болсо алкоголиги, бандити деле эртең президент болуп калат. Же керек болсо ошол эле Кытайдын жээни же дагы бирөөнүн жээни президент боло алат. Бул мамлекетке чындап айтканда катуу коопсуздукту алып келет. Биз могу системаны түп тамыры менен бузушубуз керек. Мына президент дейбиз. Кеп азыр президентте эмес. Кеп азыр ушу элибиз дагы алданып атат. Биз ушунчалык көнүп калыптырбыз. Бирөөнү көрсөк эле, мына биринчи революцияда Бакиевди алып келип, бул эми мамлекетибизди сактайт, жыргатат, тигинтет деп койдук. Мына эмне болду? Кайта убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү келди. 14 адам жыргаткан жок. Мына Атамбаева келди, Жээнбекова келди, мына азыр Садыр Жапаров келди. Эми ким билет эми Садыр Жапаров кандай иштеп берет. Бирок биз дагы эле алданып атабыз. Кеп жоопкерчиликте. Ошондуктан азыр бизге конституциялык реформа түп тары менен бизде жанагы революция болгондо Совет учурунда айтчу эле, смена общественно-экономической формации, мамлекетти башкаруу тутум түп тамыры менен алмаштырыш керек. Биз ошондой конституцияны жазышыбыз керек. Коркпошубуз керек. А азыркы учурда ошол эле парламентте отурган партиялардын бардыгы бизге бутубузга. Сиз айтып аткан конституция кандай болуш керек? Кайсы башкаруу, аралаш, президенттик, парламенттик кайсы? Парламенттик, бирок парламенттин башында биз азыркы парламентти карап көрсөкчү, мына Акылбек мырза ачык эле айтып берет. Биз парламенттик деп элди алдап атабыз. Өзү мамлекет башкаруу системасында 3 бутагы бар. Мыйзам чыгара турган, аткаруу, сот бийлиги. Текебаев мырза эмне кылып салды? Мыйзам чыгара турган бутагына бийликти карматып койду. Бул мыйзамсыз, бул туура эмес болуп калды. Мыйзам чыгара турган бутагында ал жерде юристтер, экономисттер, тажрыйбалуу адамдар отуруш керек, мыйзамды жазган. А бизде эмне болуп кетти? Контрабандист отурат. Башкалары, сойкулары, ОПГЛ бардыгы ош жерге келди. Эмне деген бул парламент? Бул парламент эмес. Ошондуктан биз жанагы улуу курултай деп эмне болуп атам? Биз эң биринчи элдик иллюстрацияны өткөрүшүбүз керек. Жаңы элитаны түзүшүбүз керек. Мына силерге окшогон жаш эр азаматтарды бийликке алып келишибиз керек. Силерди тарбиялап, үйрөтүп, мамлекетти кандай башкарыш керек? Жөн эле келип алып, тиги базарда тиги тамеки сатып отурган балдар эле келип алып эле кыйын болуп эле депутат болуп алат же башкасы болуп алат. Пикириңизге Айдемек мырза, парламентаризм канткенде өнөгөт дегенде ал үчүн партиялык институт күчтүү болуш керек, анан шайлоо таза болуш керек. А президенттик үчүн ошол жердеги өлкөдөгү саясий лидерлер күчтүү болуш керек деген. Кыргызстанда бүгүн саясий лидерлер дагы бир арты таза саясий лидерлер дагы аз. Ошол эле учурда партиялык институт да жакшы түптөлгөн эмес. Бизге ошондо кайсы башкаруу системасы ылайык болуп турат? Что очевидный вопрос какой-то. Мен өзүм мисалы үчүн эл кандай тандаса, мен президенттик шайлоо жактайм. Мен өзү негизи Кыргызстандын шартында 5 жылга президентти шайласам, анан күчтүү парламент болсо, анан көз карансыз сот болсо. Соттордо азыр президенттин бизде Конституциянын 95-статьясы бар. Ошол жерде жанагы соттор кеңеши, дисциплинардык комиссия анамналары менен сотторду каалагандай башкарып отурушат да булар. Уш нерселерден кетириш керек. Соттор абсолюттук көз карандылыкка жетиш керек. Парламентти эл шайлап алып көз карандысыз болуш керек президенттен. Президент андан кийин аткаруу бийлигинин башында туруш керек. Мына ушу жыйнактуу бир болсо. Эгер бул болбосо, анда таза парламенттик башкаруу системасы. Эл ошону тандаса, анда дагы таза парламенттикте премьер-министр, жеңген партиянын лидери келип өкмөттү түзүп, ал жоопкерчиликти алыш керек аткаруу бийлигинин башында. Болду. Анан эгерде эл ушул лидер мына ушул өкмөт башына келди деп ошондон жоопкерчиликти сурап алыш керек. Кийинки шайлоодо шайлабай коюш керек. Элдин жазасы ошол болуш керек. Анан башкача жол болушу мүмкүн эмес. Акылбек мырза, эгер мына акыркы 10 жыл ичинде парламенттик, президенттик башкарууда жашадык, мындай учурда өлкөдө система кандай болсо, негизи ошол нерсе өнүгүш керек эле да. Парламенттик, президенттик башкаруу болуп аткандан кийин партиялар өнүгүш керек эле. Эгер президенттик башкаруу болсо, анда жеке саясий лидерлер мен президент болом дегендер өнүгүп өзүн көрсөтүп аракет кылышы керек эле да. Кыргызстанда андан мурдакы жылдары президенттик башкаруу болду, андан беркиси президенттик парламенттик башкаруу болду туурасында. Андан бери жагы парламенттик президенттик башкаруу болуп атат да. Биз ушинтип олтуруп аралаш системаларда келип атып, эки институт тең жок болгон жокпузбу? Президентке ылайык талапкерлер дагы, парламент партиялары дагы. Негизи сиз өзүңүздүн сурооңузга өзүңүз жооп бердиңиз да. Мындай карагандачы. 13 жыл деп, 10 эле жыл айтып атасыздар, 13 жыл. 2007-ден баштап келген. 2007-ден башталган ооба. Бенегедир аркы 3 жылды эч ким айтпай атат да, унутуп калган да. Ошондо башталган 2007-де. 13 жыл болду мынакей партиянын строительство менен, пропорционалдык система менен, партиялык түзмө менен шайлоо болуп келатканына. 13 жыл өнүп койгон партиялык курулуш мындан өнүкпөйт. Анткени бул биздин өзүбүздөн көз карандыдан, жарандардан.
биздин менталитеттен көз каранды. Биз саясатташкан менен бирок бирөөнүн эмесине кирип туруктуу негизде иштебейбиз эч качан. Биз шайлоо убагында гана эсибизге келип партияны иштеп атабыз да. Бул калыптанып калгандай мындан ары ушундай болот. Өзгөрүп кетет дегенде мен алысмын. Анткени биз ушуга көнүп калдык. Мына мен азыр тарыхты карасак, 4 жолу партиялык шайлоо болду да. Бир мандаттуудан бир эле жолу болду. 2005-тен 2007-ге чейин. Ага чейин аралаш болгон. 2000-де двухпалатный болчу 2005-ке чейин. Ага чейин жарымы бир бөлүгү партиялык, бир бөлүгү бир мандаттуу, анан элеккүлдөр деп, андан 3 дагы түр болгон да. Мен жана айтып атканым, биз баардык шайлоонун системасын көрүп көрдүк. Бул жерден эң эле көп шайланганы мына партиялык шайлоо менен болду да. 4 жол шайлоо өттү. Өзү 7-чи чакырылса атпайсыңарбы? Анын 4 жолкусу партиялык тизим менен шайланды. Мунун өзүнө ошону айтып турат да. Анан ушундай мүмкүнчүлүк берип, шартты түзүп берип, шайлоону өткөрүп, анан ошонун арты менен партия өзүнүн өркүндөтө албагандан кийин мындан ары эмне керек өркүндөш үчүн? Эртеңки күндөн баштап бизге каражатыбыз көбөйбөйт. Жылдан жылга тартыш болуп баратат да, бюджет. Улам жыл өткөн сайын кыйындап баратат. Партиялыкта программа менен айтканда асмандан айдалып берчи деп партиялар айтып атпайбы? Бирок ошо бирөө да суроо бербейт да. Сен партиянын бүгүнкү күндө счёттору 0 да. Бир да акча тыйын жок өздөрүндө. Аны текшерип көргүлө. Кайсы партия болбосун, партиянын төрагасы да айлык албайт болуш керек менимче. Партия мындай аты бар, бирок эч кандай иш аракет кылбайт. Каражаты бир жагы тыйыны болбогондон кийин анан кантип Кыргызстан өнүк турат? Бул элди алдап атабыз, эл ошого ишенет деп ойлойбуз, бирок эл ишенбейт агачы. Анткени партиялар ушу 5 жылда бирөө конуп шайлоого гана колдонуп атпайбы? Анан ошондой шартта бирөө өнүгүшү мүмкүнбү? Өнүкпөйт эч качан. Расул мырза, биз эгер алып карасак Кыргызстан тарыхында таза президенттик башкарууну көрбөптүрбүз. Президенттик парламенттик башкаруу же болбосо парламенттик президенттик башкаруу. Биз көрбөгөн эки ошол же парламент же болбосо супер президенттик башкаруу эки система калыптыр да. Бүгүн ошол экөөнүн бирөөсүн тандаганга убакыт келдиби? Парламенттик баягы азыр аралаш система кайра эле ошол боюнча калыптыр деп наразычылык чыгып атпайбы? Бул эмнеден улам, эмнеден кабар берет бул? Де факто 29 жыл бою президент башкарып келдик го мемлекет. Жанагындай айткандай, көмүскө түрдө да. Багы жашоону карап айтыш керек да. Дагы бир жолу айтайын, бизде көмүскө түрдө болгондо ага жоопкерчиликтен качып атпайбы? Жоопкерчиликти мойнуна алып башкарсын деген маселе келип чыгып атпайбы? Бизде мындай да, аралаш система болобу, же президенттик башкаруу болобу, же парламенттик башкаруу болобу, бизде бүт кыргызча жасалып атат да. Эми кечирип койгула, мындай терс мааниде айтып атам да. Эмнеге айтып атам? Анткени биз мындай иштей турган машинени деп коелу. Иштей турган машинени анын карбюраторун же дөңгөлөгүн чыгарып туруп, мына эми ушул менен айдап барабыз деп. Анысы болсо айдап барбайт да. Эмнеге? Анткени жанагындай тең салмактуу системаны бузбаш керек. Биз жанагындай Американын системасын алып келип туруп, бирок сотту президентке берип койсок, ал деле иштебейт. Супер президент болобу же кандай болот? Же болбосо парламенттик шайлоону алып келип туруп, парламенттин жоопкерчилигин карабасак, ал дагы иштебейт. Ошондуктан мындай системаны көчүрүп алганда толугу менен көчүрүш керек да. Андай бул жагы жагат, бул жагы жакпайт деген болбойт. Анткени мындай да, эгерде тартип болбосо, анда жыйынтык да болбойт. А биз болсо мындай кылып атабыз да, эме бар го, таблетки для похудения дегендей. Бир күндө бир таблетканы ичип алып туруп, эртең арактап кетем деген кыялданып отурабыз да. Андай болбойт. Турган бешөөбүздүнчү, бирөөбүз эртеңки күнү президенттин милдетин аткаруучу болуп калсак, сизде жок электорат бир жумадан пайда болот. Биз менталитетти түшүнбөй атпайбызбы? Биз деген эми ошого билесиз да аны. Мына сиз чочуп атасыз президентке. Эртең сизди милдетин аткаруучу болуп калчу. Сизден сый киши болбойт, сизден көп колдоочу болбойт. Ал бул жерден факт. Айдыбек мырза, мен сунуш катар бир нерсени айтып коеюнчу. Биз мына шайлоо деп атабыз. Мен оюнчачы. Мен мисалы шайлоо нерсени вообще өткөрбөйт элем. Кыргыздарга шайлоонун кереги жок. Мына тарыхты карап көрсөкчү, кыргыздар таңдачу эле. Таңдаганда да ачык чыгып таңдачу эле. Ошо таразага чүкөсүн коюп же ташын коюп туруп, мына эки талапкер барбы? Эл ачык таңдап, патасын берип, ошо кызматка жөнөтчү эле. Биз азыр эмне болдук? Шерменде болуп атабыз. Ошондуктан биздин оюбуз мындай болуп атат. Улуу курултай келсечи, бул элдин атынан мындай айтканда мамлекетти башкаруу тутум. 3 бутагы тең шайланбайт.
ошо улуу курултай эң мыктыларынан таңдап ошо чоң кызматка коет и жоопкерчиликти мойнуна илет. Рахмат. Айдемек мырза, 2010 жылга чейинки эки президент азыр сыртта качып жүрөт. Анткени алар үй бүлөсүн койгон, өздөрү койгон да. Андан берки эки президенттин, үч президенттин эки экс-президент бойдон калды, бирөө азыр камакта. Бул аларга деле бийликти узурпациялаган үчүн эмес, ошол мисалы Атамбаев, Батыкаевдин иши боюнча камалды. Бул баягы жоопкерчиликтин жогунан эмеспи? Бүгүнкү күндө мисалы экс-президентке Сооронбай Жээнбековго бийликти узурпациялаган үчүн же көмүскө башкарган үчүн, ал көмүскө башкарып атпайбы? Ага юридикалык жактан кандайдыр бир айыпты мойнуна коюш кыйын да. Бул баягы аралаш системанын кесепети ушул эмеспи? Албетте, ошол президентти дагы шайлаганыбызда, ал эл шайлаган болгондон кийин анын колунда дагы жанагы бийлик рычагтары абдан күчтүү болуп атат. Генеральный прокурор бар, улуттук коопсуздук кызматы бар, башка бар дегендей. Андан дагы эң орчундуу маселе өкмөттү, парламентти бул минип алганынын себеби президенттер өздөрүнүн партиясын парламентке алып келип атат. Административдик ресурсту, башка ресурсту, акча ресурсун колдонуп алып туруп, өзүнүн партиясына алып келет. Бирок бул көмүскө. Бул түз эле алып келет. Мына Атамбаев СДПКны чапкылап жүрүп алып келди. Сооронбай Жээнбеков болсо мына биримдик менен эмени алып келем деген жанагы мекеним Кыргызстанда. Ушинтип булар кыйыр түрдө өкмөттү дагы, парламентти дагы алат дагы жанагы кыйыр, бузук түрдөгү супер президенттик башкаруу отурат. Мына ушул нерседен кетели деген маселе болуп атпайбы? Мына ушул нерсе болбосун. Президент өзү түз жоопкерчиликтүү болсун. Же болбосо премьер-министр түз жоопкерчиликтүү болсун деген маселе болуп атат. Анан кайра эле келип алып эле биз муну жасаганбыз. Жок, биз баягылардан жасай элекпиз андай нерсени. Биз жанагындай кыйыр түрдө гана жасап алып, ошол узурпацияны ар кандай жолдор менен анага мыйзамдык бир жылчыктарды коюп, ушинтип жасап атабыз. Сотторду дагы каалагандай башкарып отурабыз. Мына азыр түнү болсо түнү, күнү болсо күнү чыгып актап атат. Актаганын актап атат, калганын калтырып коюп атат. Башкарып отурат соттордун баардыгы. Мындай менен биз дурус мамлекет кура албайбыз. Муну менен кайра келип эле ошол чалынып кайрадан жыгылабыз. Өнүкпөйбүз. Акылбек агай, Кыргызстанда авторитардык режимде орноткон биринчи президент 14 жылда кетти. Экинчиси 5 жылда. Андан кийинкиси 5 жыл отургузуп бирок өткөрүп берди эле, андан кийинкиси 3 жылда кетти. Жылдан жылга баягы авторитардык режимде орноткон бийликте туруусу аябай азайып баратат да. Кийинки бийликтеги авторитардык режимде орнотуп турган болсо, бийликти узурпациялап, ал канчага барышы мүмкүн? Мен өтүн айтпай эле кой элем, биз көз ачыктык кылбайлы. Маселе анда эмес, маселе көмүскө башкаруу деген айыпты ар бирине койсо болот. Мына акыркы 5-октябрдагы окуяга мисалы барып жүрүлө 1-2 жылда тегерегинде ошол эле Жээнбеков коюп коюшу мүмкүн. Көмүскөдөн башкарып ушунакка алып келди деп. Бул факт. Анткени Атамбаев деле тигерей башкарып Батыкаев чыгарган эмес. Ал көмүскө башкарып, анан кийин аягында жанагындай мажбурлоо мененби же кандай негизде бирок жоопкер кылып тапты да. Бүгүнкү күндө деле ошол кайталанат. Азыркы бийликтер деле мына азыр айта башташты, эртеңки күнү балким анын да ушундай кесепеттер чыгып калышы мүмкүн. Бул системадан биз кача албайбыз. Себеби биз өзүбүз жагалданып ошол биринчи кишинин тегерегинде жагалданып жүрөбүз. Аны бир киши жасабайт, аны тегерегиндегилер жасайт. Баары бир каалайсың бир кишинин колунан келбейт. Муну баарыбыз билишибиз керек. Жанындагы команда болобу, жан жөкөрлөр болобу, жагалдангандар болобу, ошонун булыткан ошонун баарындагы тегерегиндегилер. Анга түрткөндөрдүн баары ушулар да. Алар кармалбай калып атпайбы? Анткени азыркы дагы системада карап атасың, жанагы кызматташуу деген эметип калды. Биз ушундай кызматташуу кылып туруп, анан соттон кутулуп кетишет экен дагы эле. Алар бирөөнү көрсөтүп берип коет экен, аны соттойбойт экен. Эми ал деле система жакшы эмес да. Рахмат. Мен акырында Акылбек агайдын сөзүнөн кошула албайм да. Жана биринчи адамды жагалданып жанындагылар бузуп атат деп. Биринчи адам бузулбаш керек да. Өзү билимдүү болуш керек, өзү бардыгын билиш керек. Мына кече Акылбек Жапаров ушинтип конституцияны бузуп, шайлоолорду өзгөртүп жылдырып берди. Ошондо законду конституцияны бузуп ашып, Текебаев дагы ошол жерде өзүнүн конституциясын өзү тебелеп туруп, ошондойго жол берди. Эгерде президенттин милдетин аткаруучу адам өзү так болсо, ал Акылбек Жапаров ошонун задание алып келип атат. Ошол себептен бул законду кабыл менен кол коюп атат. Бул муну эгерде өзү болсо, рахмат. Мен өзүмдүн оюмду айта албайм. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, атайын убакыт бөлүп келип бериңиздерге ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер 5 канал түз эфиринде ой бүгүн программасын көрдүңүздөр. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта калыңыздар.